Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Регион телеканалынын түз эфиринде контраст көрсөтүүсү. Аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Ал эми биз бүгүн студиябызга эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу борборунун директору Кубандык Ахматбековду студиябызга чакырып отурабыз. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда бул жумушсуздук аябай эле бир орчундуу көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Андыктан биз сиздерге бир пайдалуу маалыматтарды алып берели деп атайын ушул борбордун директорун студиябызга чакырып отурабыз. Адегенде эле агай, суроолорду берип баштайын. Мына бүгүнкү күндө жарандарыбыз убактылуу чет өлкөгө жумушка орношуу боюнча ар кандай маселелер менен сиздердин борборго кайрылып келишет, туурабы? Анан кийин жакында эле мына ушул Улуу Британиядан 1000 квота бөлүнгөндүгү тууралуу дагы маалымат берилди. Ушул иштер кандай жүрүп жатат? Негизи эле жарандарды чет өлкөгө жумушка орноштуруу аракеттери боюнча кандай иштерди көрүп жатасыздар? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Рахмат чакырганыңыздарга. Биринчиден мен жанагы өзүбүздүн борбордун ишмердүүлүгү жөнүндө бир аз тааныштырып кетейин. Биздин борбор бул Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө орноштуруу борбору болуп эсептелинет. Биз эң эле негизги максаттардын бири бул биздин жарандарга так туура маалыматты, ыкчам маалыматты, ошо эмгек, миграция тууралуу маалыматтарды жеткизүү болуп эң биринчиден бир негизги милдетибиз. Андан сырткары биздин жарандарга ошол чет өлкөгө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү. Мындан тышкары бизде Кыргызстанда жеке агенттиктер өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошолордун үстүнөн көзөмөл мониторинг жүргүзүү болуп биздин борбор жүргүзөт. Андан тышкары бул өзүңүздөргө белгилүү болгондой ушул кара тизме деген Россия Федерациясына кирүүгө чектөө коюлган жарандардын тизмеги бар. Ошол жарандардын биздин жарандар кайрылганда ошол тизмектен текшерип, баары жогун аныктап, анан ошол боюнча консультация берүү маселелери дагы биздин борбор аркылуу иш жүргүзөт да. Анан бүгүнкү сиз берип аткан суроо боюнча чын эле акыркы күндөрү ошол өтө биздин жарандарыбыздын ичинде өтө популярдуу болуп аткан ошо Англия, Великобритания жөнүндөгү бир келишимге токтолуп кетели. 16 мартта, быйыл 16 мартта биз ошо биздин Улуу Британиядагы элчиликтин жардамы менен ошол министрлер кабинетинин жетекчилигинин жардамы менен ошол ыкчам түрдө кыска убакыттын ичинде ошол келишим түзгөнгө жетиштик. Бул келишим биздин борбор менен Великобританиядагы, Улуу Британиядагы Agro HR деген компаниянын ортосунда. Эми Agro HR деген компанияны кыска айтып кетсек, бул 2018 жылы негизделген компания экен. Өзүнүн ошол жарандарды, чет өлкөлүк жарандарды ошо Улуу Британияга ишке орноштурууга керек болгон GLAA деген бир лицензия болот экен атайын. Ошол лицензиясы бар гана компаниялар ошо Улуу Британияга чет элдик жарандарды орноштурууга уруксат алат да. Ошондой лицензиясы бар колунда. Буга чейин өзүнүн өкүлчүлүктөрү ошо Болгарияда, Россияда өкүлчүлүктөрүн ачкан. Ошол жерден ошол мамлекеттердин жарандарын ошол программа боюнча Улуу Британияга ишке орноштуруп келген экен да. Эми мындан кийин ушул түзүлгөн келишимге ылайык ал дагы өзүнүн филиалын ушул Кыргызстанда дагы ачты. Ушул жерде дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул Великобритания, Улуу Британия боюнча программа бул мамлекеттик, Улуу Британиянын мамлекеттик программасы болуп эсептелинет. 2019-2024 жылга аралыгындагы ошол чет элдик жарандарды ошол Улуу Британияга айыл чарба жумуштарына тартуу жөнүндөгү Улуу Британиянын мамлекеттик программасы экен да. Эми Кудайым буюрса, мынакей ошол программага да биз да кошулуп, биздин жарандар дагы ушундай мүмкүнчүлүк алды. Быйылкыга ошол 1000 квота биздин мамлекетке бөлүндү. Буга чейин мен айтып кеткендей, Болгарияда, Россияда өзүнүн өкүлчүлүктөрү бар экен бул компаниянын. Ал жерден дагы жарандарын азыр дагы жумушка тартуу процессин өткөрүп атат. Анан бизде дагы бул процесс мына марттын аягында, 20-ларында
атайын сайт ачылган. Бул AgriHR компаниясынын сайты. Сайты атайын бизге Кыргызстанга арналган бөлүгү бар. Ал жерде ошол Улуу Британиянын желеги, Болгариянын желеги, Россиянын желеги, анан жанында Кыргызстандын да желеги азыр тагылып турат. Ошол кыргыз тилинде жалпы толук маалымат ошол сайттан көрүүгө болот. Ал сайтка биздин Migrant Check It KG деген биздин борбордун сайты бар. Ал жерге кирип дагы маалымат алса болот, бирок каттоо жана тандоо процесси ошо AgriHR компаниясынын сайтында болот. Ал биздин сайт аркылуу, шилтеме аркылуу ошол сайтка кирип, ошол жерден каттоо процессине катышат да. Анан айлык акылары, жашоо шарты, иштөө шарты, айлык маяналары деген суроолордун баардыгы тең ошол жоопту бүт ошол сайттан тапса болот да. Демек анын баарын AgriHR компаниясы өзү жеке өзү жүргүзөт турбайбы? Ооба, туура айтасыз. Бул азыркы түзүлгөн келишимдин негизинде, макулдашуунун негизинде AgriHR компаниясы толук тандоо процессин каттоо, мен айткандай ошол алардын сайтында болот. Толук тандоо процессин ал көп этаптуу тандоо процесс. Бул биринчи мисалга келтирсек, биринчи бул ошол анкетаны толтуруу, ошо арызын калтыруу, ошол андан тышкары ошол сайтта жанагы загранпаспорттун көчүрмөсүн тиркеп, жанагындай соттолбогондугу тууралуу ички иштер министрлигинен алган справканы ошол жака тиркеп, андан тышкары ошол ден соолугу тууралуу справканы да тиркеп ошол жерге жүктөйт. Бул биринчи этабы деп койсо болот. Экинчисинде ошол AgriHR компаниянын кызматкерлери онлайн түрдө ошол WhatsApp телефонуна чалып, ошол тандалган убакытта чалып, ошол жаран менен маектешүү жүргүзөт да. Андан кийинки дагы ал бул этаптарынан ийгиликтүү өткөн биздин жарандар кийинки этапка өтүп, анан акырында ошол виза маселелери, виза алуудагы маселелер жана жөнөтүүдөгү маселелер биздин борбор көмөктөшөт да. Бул биздин борбор мынакей азыр максаты, милдети ушул келишим боюнча биз жарандарга туура так маалыматты жеткирип беришибиз керек. Мисалы тандоо, каттоо процесси башталды депчи, биз эми буга чейин дагы маалымат массалык каражаттар аркылуу, социалдык тармактар аркылуу дагы биздин сайтта дагы ошол маалыматтарды толук берип атабыз. Бул маалыматты мындан тышкары биздин борбордо, ал борборлор Бишкек шаарында, Ош шаарында жайгашкан, ал жерден да алса болот. Бул биздин ушул келишим боюнча милдетибиз, маалымат жеткирүү. Андан кийинки милдетибиз бул ошол тандалган жарандар тандоо процессинен ийгиликтүү өтүп, ошол AgriHR компаниясы ушул адамдарды биз Улуу Британияга алып ошол жумушка тартат элек деп бизге тизмегин бергенден кийин биз ошол жарандар менен ошол уюшулган түрдө аларды жөнөтүү максатында алар менен бир сыйра маектешүү жүргүзүп, анан ошол туура документтерин толтурууга, жөнөтүүгө биз көмөк көрсөтөбүз да. Анан ушул документтерден тышкары дагы жарандарга кандай чектөөлөр же талаптар коюлат? Мисалы жашы канча болуш керек, андан соң тил билүүсүнө дагы каралабы? Эми толук айтып атам, кыргыз тилинде толук бүт түшүнүктүү жазылган. Бул жанагы AgriHR компаниясынын сайтында алса болот, биздин Migrant Check It KG сайтынан кирип таанышса болот. Бирок кыскача мына эми 18 жаштан өйдө жогору аял эркек деле боло берет. Андан тышкары тиги өйдөнкү жашы чектелген эмес, бирок жанагы көбүрөөк басым ошол 25-35 жаштарга чейин берилет дейт. Эми азыр дагы чын айтыш керек, өтө каалоочулардын саны өтө көп. Мына биз эми сайт бул башка Улуу Британиянын сайты экен, мен эми толук маалымат айта албайм, баланча адам катталган экенчи, бирок ошол каттоо процессине бизге келген жарандардын, бизден ошол маалымат сураган жарандардын санын карап көрсөк өтө көп да, мындай катталып эми ошол мен деле айтам, эми айтып кетет элем, ошол каттоо процессине катышып, тандоо процессине катышып, эми аракет кылып көрүш керек. Тилди билүү бул мындай андай эме коюлган эмес, бирок ошол
тандоо процессинде жанагындай онлайн маектешүү орус тилинде болот деп ошондой өзүнчө сүйлөшүүлөр болгон. Анткени мен айтып кеткендей бул бара турган жери Улуу Британия болуп, ал жерде мен Болгария, Россия Федерациясы жана башка ошол мамлекеттерден жарандар барат экен. Анан мындай сүйлөшүүгө мындай эме болсун деп ошо орус тилин тандап алышкан экен да. Мындай түшүндүрмө бергенге, мындай кандайдыр бир инструкцияларды айтып бергенге, иш жөнүндө түшүндүрмөлөрдү бергенде ошо орус тилинде болот деп, ошон үчүн тандоо процессинде маектешүү ошол орус тилинде өткөрөбүз деген өзүлөрүнүн эмеси бар. Бирок англис тили бул шарт эмес. Анан мына ушул Англияга жумушка барганда айыл чарба тармагы боюнча кайсыл категорияларда жумушка орношсо болот? Эми туура айтасыз, айыл чарба багытында бул фермаларда ферма деп коет экен, ошол жерлерге жумушка орношот. Географиясы чоң. Бул Великая Британия, Улуу Британия мамлекетин өзүңүздөр билесиздер. Бул Шотландия, Ирландия, Уэльс жана Англия мамлекеттери кирет ичине. Анан ошол 4 мамлекеттин ичиндеги фермалардын баардыгына чакырылышы мүмкүн. Анан кийин ошол жерде иштеп, анан айтып кетчү нерсе баса белгилеп. Бул эң негизги шарт бул 6 айга берилчү виза. Бул Улуу Британия тарабынан 6 айга берилчү виза. Ошол 6 ай мөөнөтү бүткөндөн кийин, ошол иштөө келишимин мөөнөтү бүткөндөн кийин биздин жарандар ошол Улуу Британиядан чыгып кетүүсү бул мындай бизге коюлган талаптардын эң мындай биринчи талаптардын бири да. Ошон үчүн мен мындай чакырып кетет элем биздин жарандарды. Бул ошол бара турган жарандар эми биз жана тандалуу процесси бүткөндөн кийин ошол жарандар дагы тандалган биздин жарандар менен дагы маектешүүлөрдү, жолугушууларды өткөрөбүз. Ал жерде дагы толук маалымат ошол Улуу Британиянын мыйзамдарын сактоо боюнча, ошол келишимдердин түзүлгөн келишимди сактоо боюнча, анан кийин келишимдин негизинде визанын убактысы бүткөндө ошол Улуу Британиядан чыгып кетүү жөнүндө дагы түшүндүрмөлөрдү беребиз. Бул түздөн түз биздин келишимдин кийинки иштешине бул эмеси бар да. Анткени Улуу Британия айтып атабыз, быйыл 1000 квотаны берди. Биздин жарандар кандай барып быйыл иштеп келет? Ошол толук барып, 1000 киши барып, анан 1000 киши кайра кайтып келеби? Мыйзамдарды бузбайбы? Башка бир мындай кооптуу жагдайлар болбойбу деген маселелердин баарын негизинде ошол кийинки жылга бөлүнө турган квотанын саны же келишимдин иштеши дагы ошондон мындай эмет экен да. Ошолду каралат да. Мына тактоо киргизип койсок 2024-жылга чейин деп атат. 1000 квота ушул эле жылдын эсебиненби же 2024-жылга чейин бөлүп төлөө жалпы? Эми 1000 квота ушул жылдын эле эсебинен, бул жыл сайын берилүүчү квота экен. Жылына ошол чет өлкөдөн өтө көп жарандар ошо Улуу Британияга ошо айыл чарба жумуштарына экен. Быйыл ошо Кыргызстанга жаңы башталып аткандан кийин ошол 1000 квота берилип атат. Мен ойлойм, эми азыркы жарандарыбыздын активдүү, популярдуу болуп аткандан кийин 1000 квотаны деле толук эле жөнөтөт болушубуз керек. Толук тандоодон өтүп, андан сырткары дагы квота берилиши мүмкүн, бирок ал жөнүндө азыр мындай сүйлөшүүлөр жүрүп атат да. Анан агай, мисалы жарандарыбыз эми сүйлөшүүлөрдөн өттү, этаптарынан өттү. Ал жака бараардан мурун финансы жагынан кандай болушу керек, анан дагы алардын жашоо шарты кандай болот ал жакта? Булар жеке сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болот болуш керек. Бул эми өтө туура суроо. Ошол дагы бир жолу айтып кетем, жана сайтта, ошо AgroHR компаниясынын сайтында кандай чыгымдар боло тургандыгы толук жазылган да. Ошол визага кете турган чыгымдар,
жол киреге кете турган чыгымдар, биринчи убакытта ошо жашай турган чыгымдар, ошол Англиянын жанагы аэропортунан ошол фермага чейин кете турган чыгымдарынан өйдө баардыгы тең ошол сайтта көргөзүлгөн. Эми орто эсеп менен алып жазылган. Эми визаныкы толук туура маалымат болуш керек. Анын деле визага келерде ошо билинет. Андан сырткары каттоо жана тандоо процесси толук акысыз да. Ошону баса белгилеп кетиш керек. Анткени биз көрүп атабыз, ошол шумундар пайда болуп атат. Ошол ушундай мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, ошол Agro HR компаниясы жамынып алып, же биздин борбордун атын жамынып алып, ошол мен ошол кеткенге көмөктөшө алам, мен жөнөтө алам, баланча акча талап кылгандар бул социалдык тармактардагы биз көрүп атабыз да, ошондой жарнамалар пайда болуп атат. Ал ошол жарнаманын баарын тең ошондой биз көргөн, биздин жанагы ыкчам номерибиз тиги 1899 тынымсыз номерибиз иштеп турат. Ал жерге да түшкөн, жарандардан түшкөн маалыматтар боюнча биз жакынкы күндөрү, мына кече жакында эле Ички иштер министрлиги менен биргеликте ошо кеңешме өткөрдүк. Андан кийин кече кабардан мынакей жалпы маалымат массалык каражаттарын чакырып, ошол жерден толук маалыматты бердик да. Ушул боюнча ишти Ички иштер министрлиги алып барат. Ошондой жарнамалар боюнча иштейт. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн, каттоо жана тандоо процесси толук акысыз. Ошон үчүн жанагындай бирөөлөргө акча берип, акча берип ошо тандоо процессине мага көмөктөшө алат, мени жөнөтөт десе, биздин жарандар өтө жаңылышып жатат. Кийин акчаларын да кайтара албай калат. Ошонун негизинде алдамчылыкка да өзүлөрү дуушар болот да. Демек, жарандарыбыз ишенимдүү түрдө мигрант чекит KG сайты аркылуу гана катталса болот турбайбы? Демек, сайт ошол. Ишенимдүү маалыматтарды биздин мигрант чекит KG сайтынан алат. Бизде социалдык тармактарда өзүбүздүн баракчаларыбыз бар. Facebook, Instagramда info мигрант деген ошол жерден толук маалыматты ошо биздин борбор жөнүндө ушул бир гана бул Улуу Британия боюнча эмес, андан тышкары Корея боюнча, ошол кара тизмеден өзүн текшерүү маселеси боюнча көп башка маалыматтарды ошол биздин сайттан жана ошол социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан алса болот да. Биздин телекөрүүчүлөрдөн да суроолор келиптир. Саламатсыздарбы? Мен Жалал Абад облусунун тургуну болом. 2 жыл мурун мамлекеттик эмес жеке адамдар аркылуу байланыш түзүп Германияга барып иштеп келдим эле. Программасы сиздер айтып жаткандай болчу дейт. Айлык акыбызды башында келишкенбиз, бирок кийин сен жакшы иштей албайт экенсиң деп сүйлөшкөн суммабыздын жарымын гана төлөп берди. Нааразы болуп калып кеткенбиз дейт. Сиздерде андай эмеспи? Келишилген сумма толук төлөнөбү? Кепилдик барбы дейт. Эми ошол төлөнө турган акчалар, бул эми ошол айтып атам, баардыгы тең сайтта жазылган, баардыгын тең эсептеп чыгышкан. Бул жерде Европа мамлекеттерине өзү биздикинде ай сайын эмес, саат сайын төлөйт экен, айлык эмесин эсептелинет да саат сайын. Бирок төлөмдөр жума сайын, бир жума иштегенден кийин төлөмдөр ошо карточкасына толук түрдө түшүп турат. Анан колдоруна, ар бир жарандын иштеп аткан колдоруна ошол канча акча түшкөндүгү, канча акча ошол налогторго же социалдык төлөмдөргө кармалгандыгы тууралуу бүт маалыматтарды колуна берилет. Акчалар болсо ошол карточкасына түшөт да. Биз эми толук кепилдик бере алабыз. Эми жанагы бул жерде эки тарап тең шартын аткарыш керек да. Мына бул жерде кетип бараткан биздин жарандар дагы эми жанагы айыл чарба жумуштарына оңой жумуш деле эмес. Аны ошо өзүн иштей алам. Балким айыл ичинде өскөн биздин жаш жигиттер, кыздар биз бул жумушту кыла алабыз. Эми ал жерде ошол мөмө жемиштерди терүү процессине баратышат да көпчүлүгү. Анан ошолорду аткара алам деген ойдо барыш керек. Бул жумушту аткара алам деп. Анан төлөп берүү эмелери мен ойлойм эч кандай маселе болбойт. Биздин жарандарды уюшулган түрдө ошол жөнөтөбүз.
жөнөткөн жарандар тууралуу канча жаран кетти, кайсы фермаларга кетти, кандай жумуштарга тартылып атат, бул жөнүндө биз Улуу Британиядагы Кыргызстан элчилигине да кабарлайбыз. Ар бир жаран жөнүндө маалымат ошол жака жетет. Кандайдыр бир маселелер туулса же ошол жерде бир проблемалар чыга турган болсо, биздин ошол жакта элчилигибиз бар, алар дайым андан тышкары биз дагы жөнөтүп атканда жөнөтүп коюп калтырып койбой, ошол акыры келгенчекти ошол мониторинг жүргүзүп, жарандар кандай иштеп атат, проблемалары барбы жокпу, ошонун баарын көзөмөлдөп турабыз да. Орус тилин билүү шарттуу түрдө керекпи? Мен талаа жумуштарын аябай жакшы кылам, бирок тил жагынан кыйналам дейт. Эми бул жерде мындай орус тилин дегенде биз алар экзамен кабыл албайт. Мисалы же сочинение же диктант жазбайт ал жерде. Мындай орус тилинде түшүнүп, орус тилинде маектешкенде эми өз жөнүндө сөздөр болот ал жердечи, башка бөлөк бөтөн суроолор болбойт. Жанагы анкетада коюлган суроолорго жооп берет. Мисалы, мындай мисал катары келтирейин, ошол айыл чарба жумуштарында иштедиңиз беле деген орусча суроолор болот. Кандай жумуштарда иштегенсиңер, эмне максат менен баратасыңар деген суроолорго, ошол суроолорго эле балким орус тилинде жооп берсе, андай деле кыйын эмес болуш керек. Ал мындай деңгээлде билиш керек деген эмес, түшүнүү, анан бир аз түшүндүрүп берүү маселеси болот. Эми мен бул дагы бир жолу айтып кетейин, биз тандоо процессине эч кандай биздин борбор тиешеси жок. Бул процессти ошол AgriHR компаниясы толук түрдө жүргүзөт. Бизге тандалган жарандардын тизмегин берет. Биз ошол жарандар менен ошол жөнөтүү боюнча көмөктү көргөзөбүз да. Мына ушул сиздердин борбор тарабынан дагы башка кайсыл чет өлкөлөргө жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү бар? Кайсыл өлкөлөр менен келишимдер бар? Биз жарандарды чет өлкөгө орноштуруу максатында мындан тышкары дагы 15 жылдан бери ошо Корея Республикасы менен келишимибиз бар, меморандумга кол коюшулган. Ошол 15 жылдын ичинде бул эми жаңы эле биз Англия жөнүндө айттык. Акырын ошо Корея жөнүндө да түшүндүрүп берейин, бирок Англия менен Кореянын келишимдери таптакыр бөлөк. Мисалы, жаңы эле Великобритания жөнүндө айтып атканда, Англия, Великобритания жөнүндө айтып атканда, англис тилин билүү бул талап жок, андай деп түшүндүрдүк. Мөөнөтү 6 ай, кыска мөөнөттө айыл чарба жумуштары дедик да. Мына ушул бул Улуу Британияга таандык шарттар. Эми Корея боюнча бул жерде талаптар таптакыр башка. Бул мен айтып кеткендей 15 жылдан бери бул меморандум иштеп келип атат. 15 жылдын ичинде 5000ден ашуун биздин жаран ошол Кореяга барып келгенге мүмкүнчүлүк алган да. 5000ден ашуун. Бул эми биздин эң жакшы мындай проект десе да болот, эң жарандарыбыз ичинде дагы популярдуу десек да болот. Ошол Корея жылына биз Корея тилин билүү боюнча тест өткөрөбүз жылына. Биринчиден Кыргызстанда ошо Кореянын EPS борборунун биз менен чогуу ишти алып бараткан EPS борборунун биякта кызматкерлери бар, директору бар бул жерде. Биз жанагындай Корей тилин билүү боюнча тестке көмөк көргөзөбүз, бирок тестти толук Корей тарап өткөрөт да. Тестти жылдагыдай эле быйыл дагы тест болот. Буюрса мына 12-13 апрелде Бишкек шаарында, 14-15 апрелде Ош шаарында биздин борборлордо биз ошол тестке катышам деген жарандардын документтерин кабыл алабыз да. Ошол процесс 2 күндөн ар бир эмеде. Андан кийин кабыл алынган документтерди биз ошол бир сыйра текшерип, Корей тарапка жөнөтүп, тизмесин тактап, андан кийин ошол жанагы тесттер болот. Бул эми майдын орто ченинде болжолдоп атабыз. Ошол убакта ошо тест өткөрөбүз депчи. Ошо тизме такталгандан кийин, андан кийин биз да ошол катышып аткан жарандардын тизмесин чыгарабыз, өзүбүздүн сайтыбызга, жанагындай эмелерге, баракчаларга чыгарабыз. Маалыматты жеткизебиз да жарандарга. Ошон үчүн мен чакырып кетет элем, эгер биздин жарандар ошо Кореяга ишке орношом, катышам десе, ошол тестке каттоодон өтсүн. 12-13 апрелде Бишкек шаарында, 14-15 апрель Ош шаарында
биздин борборлордо. Эми толук маалыматты жанагы эле биздин айткан мигрант KG сайтында ошол жерде толук маалымат Корея боюнча дагы бар. Дагы кошумчалап келе турган нерсе, Англия 6 айлык кыска мөөнөттө болсо, Корея болсо 3 жылга берилет, кийин узартуу менен 4 жыл 10 айга чейин барып келгенге ошо мүмкүнчүлүк алат да биздин жарандар. Бул эми толук кандуу мындай 4 жыл 5 жылга чейин чукул ошол биздин жарандар иштеп, анан кийин ошол жерден эми айлык маянасы жакшы деп мен айтсам, биздин жарандар өзүлөрү деле жакшы билсе керек. $1800 өйдө айлык маяна, жашоо шарты, ошол тамак ашы, ошол иш берүүчүдөн болот. Андан сырткары ушул мамлекет тарабынан түзүлгөн, ошол анан кийин ушундай уюшулган түрдө жөнөтүү максатында түзүлгөн келишимдердин жакшы жери биз эми бүт биздин жарандарга ылайыктуу шарттарын карап, мисалы Корея боюнча, Улуу Британия боюнча булар иштөө процессинде айлык маянасынан кандайдыр бир проценттер бизде деле кармап калат, социалдык төлөмдөргө кармап калат туурабы, пенсия болобу, башка. Ошону Кореяда да каралган, Кореянын келишиминде дагы, Улуу Британиянын да келишиминде каралган. Иши аяктаган убакта биздин жаран ошол мамлекеттен чыгып кетерде ошол эменин төлөмдөрдүн ошо кайтарыла турган бөлүгү бар да. Ошолорду дагы, мисалы эми биздин жаран Кореядан пенсия чыкпайт, же Улуу Британия пенсия чыкпайт, ошон үчүн ошол мамлекет ошол иштеп аткан учурдагы кармап калган акчаларын ошол кайтып берет да, кайтартып берет да. Мунун баары тең ошол келишимдерде каралган, ошон үчүн бул жагынан дагы өтө биздин жарандарга ыңгайлуу. Эми ар бир келишим болсо, Кореяда дагы биздин элчилик бар, Улуу Британияда да биздин элчилик бар. Кандайдыр бир маселелер болсо, ошол жерге дагы кайрылса болот. Мындан сырткары мен баса белгилеп айтып коюш керек, быйыл ошол бизге Корея боюнча бөлүнгөн квотанын саны бир кыйла көбөйдү. Мисалы 21 жылы бул 750 адамды түзгөн болсо, быйыл 1815 адамга чейин ошо жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк алдык да. Эми ошол адамдарды жөнөтүү же ушунча контракт келүү маселеси эми бул биздин жарандардын жана тесттен өтүп, тестке активдүү катышканынан ошого байланыштуу да. Маегибизди уланталанда, мисалы мына Корея Республикасы менен келишимдер тууралуу сүйлөшүп калдык. Негизи эле Кореяда жарандарыбыз кайсыл тармактар боюнча иштикке кирсе болот? Корея тууралуу мен азыр эле түшүндүрмө берип аттым. Ошо 15 жылдан бери иштеп атабыз. 5000ден ашуун биздин жаран ошо ийгиликтүү барып келди. Кээ бирлери азыркы учурда да иштеп атат. Жанагындай айлык маяналары татыктуу, жашоо шарттары жакшы. Андан тышкары бул ошол Кореянын жараны катарында эле ошондой мыйзамдары менен дагы толук кандуу Кореянын жарандарындай эле мыйзамдарга, ушундай эмелерге, праваларга ээ деп койсо болот. Анан бул эми Корея мамлекетинин бул дагы атайын жазалган ушундай 16 мамлекет жүргөн бир программасы болуп эсептелинет. Ал 16 мамлекеттерди мындай атасак, бул Вьетнам, Таиланд, Филиппин, Индонезия, Шри-Ланка, Монголия. Анан Борбордук Азиядан ошо Кыргызстан менен эле Өзбекстан буга катышат да. Андан тышкары мына айттым 16 мамлекет. Кореянын эми өтө көп заводдору. Акыркы мына кече жакында бизге келген маалыматтар боюнча 4000ден ашуун завод, фабрикалар биздин жарандарды ошо жумушка тартууга мүмкүнчүлүгү бар да. Анан уруксаты бар. Ал дагы ушул программага кирип, каттоодон өтүп, анан ошондой уруксаттарды алгандан кийин гана ошо биздин жарандарды ошол 16 мамлекеттин жаранын жылына 50.000ден ашуун ошол мамлекеттер бөлүнөт да. 50.000ден ашуун. Анан эми биздин мамлекеттен ошо бөлүнгөн быйылкы квотаны айтып атам, ошо 1800 адамдан көп адамды жөнөтө алсак болот да. Анан дагы биздин жарандар эми түрдүү жумуштарды айттым, 4000ден ашуун завод, фабрика, ал жерде пластмасса чыгарган болобу, там эми көп ар түрлүү эмелерде. Анан
биз болсо эми жанагы жылына эле биздин жарандардын саны анча көп эмес болчу, ошо кетип аткандардын саны. Бул эми ал бизге эч кандай тиешеси жок. Бул Корея тарап иш берүүчү өзү тандап алат. Мисалы мындай бул процесс мындай өтөт да. Жанагы биздин жарандар тилди билүүгө катышат. Ал жерден өткөндөн кийин ошол бүт процесстерден ийгиликтүү өткөндөн кийин Корея эмгек министрлигинин атайын сайты бар. Ошол жерге базасы бар да, сайтын базасы бар. Ошол жерге ошо 16 мамлекеттен ошол тандалып келген жарандардын тизмеги түзүлөт да. Анан иш берүүчү ошол эмеге кирип, базага кирип, өзү тандап алат да. Мисалы, кайсыл мамлекеттен тандап алам десе, өзү билет. Анын ичинен кыргыздарды тандаган ошол учурлар аз эле болуп атат да. Ошол үчүн биз өзүбүздүн ишибизди ошол биздин жарандарды жөнүндө, биздин мамлекет жөнүндө көбүрөөк маалымат берип, ошол иш берүүчүлөр менен жолугуп, бул тарапта биз ишибизди жакында эле мына Корея мамлекетине жаңы элчи дайындалган. Ал киши менен биз Бишкектен жолугушуп, ошол заводдордун тизмегин бердик. Андан тышкары атайын корей тилинде ошо Кыргызстан жөнүндө брошюраларды жасап чыктык. Буюрса мына 6-сында биздин дагы жарандар учуп кеткен атат, контракттарга келгендер. Ошолор аркылуу ошол брошюраларды дагы элчиликке берип жүрөбүз. Анан ар бир элчиге ошо айтты, мен өзүм ошо менен көзөмөлүмө алып, ошол заводдорго барып, ошол жердин заводдун жетекчилери, фабриканын жетекчилери менен жолугушам, Кыргызстан жөнүндө айтып берем. Ошол негизинде биздин Корея тарап биздин мамлекетти билип, ушундай жарандар бар экен, ошолорду билгенден кийин анан эми биздин жанагындай контракттар көбөйөт. Эми контракттын көбөйүшү боюнча дагы айтып кетсек болот. Мисалы, эми пандемия шарттары эң жаңы эле мындай кичине басаңдап, ар кандай коюлган, ар кайсы мамлекеттин коюлган чектөөлөрү четинен алынып атат, чек аралар ачылып атат. Мисалы, ошол 2020-жылдын март айынан баштап, ошол 2021-жыл декабрына чейин ошо Кореяга ошо кирүүгө чек коюлган. Биздин жарандар кире алган эмес. Ошол убакта топтолгон контракттын саны да көбөйгөн. Бирок бара алган эмес да биздин жарандар. Анан биз мына сүйлөшүүлөр негизинде эң биринчи жарандарыбызды мына 21-жылы былтыр декабрдын аягында 20 адамды учурдук. Андан кийин атайын ошо биздин министрлик менен Кореянын эмгек министрлигинин сүйлөшүүнүн негизинде ошо атайын чартерлик рейс жасап, Бишкек Инчхон деген рейстен ошо атайын ошо жарандарды алып кетүү үчүн самолет учуп келип, 104 жараныбызды ошондо ошол учак менен жөнөттүк. Андан кийин дагы жөнөттүк. Кыскасы ошол 2-3 айдын ичинде 130-150 адамга чейин ошо кетүүгө жетиштик. Азыркы мына буйруса апрелдин 6-сына дагы жарандарды жөнөтүү процессинде астында турабыз. Мындан тышкары быйыл 2 айдын ичинде бизге 131 контракт келди Кореядан. Бул жаңы тандалып алган биздин жарандар быйылкы жылдын. Бул мурунку жылдарга салыштырмалуу 2-3 эсе көп. Анткени эми жылдын башында көп тандалуу болчу эмес экен, 30-40 контракт эле келишкен да, жылдан мындай карап көрсөк статистиканы. Быйыл 131 контракт келди. Анан кийин базада азыркы учурда биздин базада 800га жакын биздин жаран бар. Ошол жарандарды тандоо процесси болот. Андан сырткары мына эртең жана 13-14-үндө регистрация деп атабыз, май айында тест деп атабыз. Ошол тесттен ийгиликтүү өткөндөр ошол базага дагы түшөт. Ошонун ичинде жанагындай тандоо процессине катышууга мүмкүнчүлүк алат да. Анан айтып атпайсызбы, ошол эле Улуу Британия, Корея болобу, кайсылдыр бир канчадыр бир мөөнөткө барышат, 6 айлык дагы башка. Ошол мөөнөт бүтө элекке чейин, мисалы жарандарыбыз Кыргызстанга келүү муктаждыгы жаралып калса, эми кандайдыр бир шарттарга байланыштуу болобу, антип келип анан кайра кеткенге? Эң туура суроо. Корея боюнча мисалы мен айткандай бул түзүлгөн келишим Кореядагы жашаган жарандын
укугундай эле укукка ээ, ошондой закондор дагы толук кандуу иштейт биздин жарандарга. Жанагындай отпуск маселеси, эс алуу маселеси толук ошо Кореянын жараны кандай иштей турган болсо, биздин жаранда ошондой иштейт. Анан 4 жыл 10 айдын ичинде албетте отпуска болгондо Кыргызстанга келип кетишет, үй бүлөсүнө жолугат, кайра кетет. Бул эме эч кандай алар эме каралган эмес. Эми Улуу Британия боюнча эми бул кыска мөөнөттүү, эми атайын ошо барып 6 ай иштеп келейин деп кетет да. Эми эгер кандайдыр бир себептер менен ден соолугуна байланыштуу же дагы башкача бир себептер болсо, эми ал жерден эч ким жарандарды кармабайт. Эгер ошондой причиналары, өзүнүн себептери боло турган болсо, ал Кыргызстанга кайтып келүүгө эч ким тоскоолдук кылбайт да. Телегөрүүчүлөр тарабынан дагы бир суроо берилип атат. Ошол 6 айлык мөөнөт бүткөндөн кийин кайра ошол жерден эле Кыргызстанга келбей туруп келишим түзүп калып иштесек болобу дейт. Же сөзсүз түрдө Кыргызстанга келип кетиш керекпи? Жок, бул эми визаны ачуу маселелери Кыргызстанда өтөт да, Кыргызстанда. Бизде атайын эми Улуу Британиянын атайын визалык борбору Кыргызстанда жок. Ал боюнча дагы биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Ал боюнча эми Тышкы иштер министрлиги тарабынан мен ойлойм азыр иштер көрүлөт, каралат. Анан бирок виза ачуу маселеси ошол Улуу Британиянын элчилиги бир эмеге фирмага берген экен. Ал азыркы учурда ошо бир айда 2 жолу Кыргызстанга келип ошо каттоолорду жүргүзөт да. Биз ошол учурга бүт кетире турган адамдарыбыздын ошо документтерин тактап коебуз да. Ошол себептен визалар Кыргызстандан ачылып аткан себептен биздин жарандар иштөө мөөнөтү, жанагы келишим мөөнөтү бүткөндө, визанын мөөнөтү бүткөндө ошо Улуу Британиядан чыгып кетиш керек. Чыгып кетип Кыргызстанга кайтып келсе, кийинки мисалы бизде бул Кыргызстан менен быйыл түзүлүп аткан болсо, мен айтып кетпедимби, Россия Федерациясында былтыр дагы андан мурунку жылдарда иштеп келген. Ошол Россия Федерациясынан дагы ошол Улуу Британияга барып иштеп келген жарандар бар да. Эми алардын мисалы айтымы боюнча алар эми жакшы шарттарда иштедик дейт. Ошол именно уш компанияга баргандар менен мен да маектештим, бир сыйра жакшы шарттарда иштедик. Биз ошол азыркы учурда бизге ошол AgriHR компаниясынан тиги атайын кат келди дейт. Бизди чакырык кат келди дейт. Мына силер былтыр иштеп кеткенсиңер, жакшы иштегенсиңер, силерди кайрадан быйылкыга ошол жумушка чакырып атабыз деп келген каттарын көргөзүштү да мага. Бул эмнени айтат? Эгер биздин жаран келишимди толук аткарып, жакшынакай иштеп, жакшынакай кайтып келе турган болсо, кийинки жылы дагы ушундай шарт түзүлөт. Ага жанагы чакыруу кагазы келет. Балким ал процесстер ага чейин жете элекпиз да. Ал процесс болсо, балким ал жеңилдетүү, кетүү процесси, тандоо процессине жеңилирээк катышаттыр да. Атайын чакыруу кагазы келип атса, ушул жаран абдан жакшы иштеди деп маалымат берип атса, балким AgriHR компаниясы тандоону аларга башкачараак жүргүзөттүр да. Дагы бир телегөрүүчүбүздөн суроо: саламатсыздарбы? Мен анкета толтуруп жатканмын. Ошол жерде акыркы жолку трудовой келишимдин датасын жаз деген жери бар экен. Официально эч жерде иштеген эмесмин. Ошондо аны кантип толтурам дейт. Эми ар бир жаран, мен да ушул жерде айтып кетиш керек, биз дагы биздин жарандарды өзүлөрү бул оңой эле мына суроолор да. Эң татаал суроо ушул болсо, анда калгандары жеңил эле суроолор болсо керек. Биздин жарандар окуп, так туура жооп берип, өз жөнүнө жазат да ал жердечи. Мына келишимдер кандай болду эле, айыл чарбада иштеди беле деген суроолорго эле жооп берет. Эми туура так эле жооп бере бериш керек. Иштебеген болсо, иштеген жок деп эле жазып койсо болот. Эч кандай үйүндө жүргөн болсо, үйдө деп үй оокатын кылган, же жардам берип айыл чарбасында үйүндө ошо ата энесине жардам бергендей ошо жазып толук. И жанагы маектешүү дагы онлайн түрдө маектешүү болот деп атпайсызбы? Ошол дагы биздин жарандарды ошол анкета боюнча болот да. Башка суроолор деле берилбейт. Ошол анкетада берилген маалыматтарды тастыктоо максатында, ошол кишинин деңгээлин билүү максатында ошо маектешүү жүрөт да. Анан ошол эле суроолор болот. Андан тышкары эч кандай мындай билбей турган же жооп бере албай турган суроолор болбойт. Ошон үчүн сүрдөбөй эле биздин жарандар ошо
өзү жазган эмени. Ошон үчүн айтып атабыз, ар бир жаран анкетасын өзү толтурса, анан толук эле жооп берет да. Эгер бирөөлөргө толтуртса, же жарантып мен айтып аткандай бирөөлөргө акча берип, ошол кепилдигин мен кепилдик берем, кетесиңер десе, анда мен эчтекеге даярданбайм, маектешүүгө даярданбайм, анкетаны толтурбайм десе, анда биздин жарандар жаңылышкан болот. Ал жарандар өтпөй калышы мындай толукта мүмкүн. Саламатсыздарбы? Мен 32 жаштамын, Ысык көлдөн болом. Өзүм кыргызмын, бирок жарандыгым жок. Кайрылсам, сиздердин борборго кайрылсам жибере аласыздарбы дейт. Демек кыргыз жаран эмес экен. Жок, биздин борбор улутуна карап ишти кылбайт, жарандык боюнча да бизде. Эгер Кыргыз Республикасынын жараны болсо, биздин борбор аркылуу ошол ишке орношууга биз толук көмөк көрсөтөбүз да. Бул программа болобу, башка программалар болобу. Демек айырмасы жок. Биздин жарандык болуш керек. Жумушка кетүү үчүн жеке өзүм эмес, үй бүлөм менен, 2 балам менен чогуу кетсем болобу дейт. Бул мен билишиме караганда тиги ошол анкеталарды толтуруп атканда ошондой суроолор бар. Ошол сиз бул жака, мисалы, Улуу Британияга ким менен чогуу барган атасыз? Жубайыңыз менен барасызбы, же балдарыңыз менен барасызбы? Чогуу иштейсизби, бир жерде иштейсизби деген мындай суроолор болот экен. Ошол жерге жооп берип эле болот. Толук эгер 18ден жашы өйдө болсо, бара берсе болот. Балдары менен, тиги аялы менен. Демек барса болот. Эмгек китепчеси жок жарандар кандай кылат? Алар дагы барса болобу дейт. Эмгек китепчесин эч ким сурабайт ал жерде суроолор жок. Бул жерде мен айтып кеткендей, жанагы загранпаспорттун көчүрмөсүн коюш керек. Андан сырткары Ички иштер министрлигинен соттолбогондугу тууралуу жанагындай справка алат, жана 086 деп коет, ошо ден соолугу тууралуу жана врачтардан өтүп, ошонусун дагы кошо тиркейт, коюлган суроолорго жооп берет. Анан ошол ал жерде бүт көрсөтүлгөн да, ошо 12 кадам деп коет, ошол 12 кадамдын баардыгын тең өтүп, анан маектешүүгө өтөт да, ошентип ар бир эмелерин этаптары бар өзүнүн. Анан агай мына ошол келишимдин негизинде мамлекеттик деңгээлдеги келишим болуп атпайбы? Анан жиберилген жарандарыбыз тарабынан кандайдыр бир одоно көрүнүштөр, баш ийбестиктер же болбосо ой пикир кайтып, Кыргызстанга кайтып келем деген сыяктуу мындай башаламан тартипте иштер көрүлсө, бул албетте келишимге дагы өз таасирин тийгизет болуш керек. Бул жөнүндө мен айттым, дагы бир жолу кайталап кетем. Чын эле мына бул жанагынтип элдерге тескери маалымат жеткирип, же ушундай учурдан пайдаланып, ошол элдин арасында популярдуу болуп атканынан пайдаланып, элдер жана акча таба алайын, ошо алдамчылык кылайын дегендер, бул бир гана ошол жаранга ошол акчасын алып, ошол зыяны тийбестен, бул бүт биздин мамлекетибизге да зыян тийиши мүмкүн. Анткени бул тууралуу, мисалы, ушундай туура эмес жактарга бараткандыгы тууралуу биздин өнөктөштөрүбүзгө, ошол Агречар компаниясы болобу, же Корея тараптагы билине турган болсо, эми биз жөнүндө пикири өзгөрөт да. Бул жанагы мен айтып кеткен квотанын азайышына же такыр келишимдин жабылып калышына дагы алып келиши мүмкүн да. Ошол себептен дагы бир жолу ошол учурдан пайдаланып, биздин жарандарды ошол айтып кетем, Улуу Британия боюнча тиги каттоо жана тандоо процесси толук акысыз. Ар бир жаран өзү жасаш керек, аны каттоодон өтүш керек, тандоодон өтүш керек. Анан ошондо ошол Улуу Британияга барып 6 ай иштеп келгенге мүмкүнчүлүк алат да. Биз барып кокус ооруп калсак, медициналык камсыздандыруу болобу дейт. Албетте медициналык камсыздандыруу да толук каралган, бирок мисалы мындай маселелер бар. Эми бирөөнүн тиш ооруган же дагы бир нерсе маселелери бар болсо, ошол Европа мамлекеттеринде дарылануу кымбат экенин билесиздер. Эми тиши ооруп атса же тиги болсо, ошол жерден ушундай ооруларын бир сыйра каратып, тишин каратып, анан жанына эгер мындай бир хронический мындай ичип турчу бир дарылар болсо, ошолорду кошо ала кеткөнгө биз айтат элек, мына ошондой кылыш керек депчи. Анан бул тандоо процессинен өткөндөн кийин биз баары бир жарандар менен ошол маектешүүнү өткөрөбүз. Ошонун ичинде жарандарга түшүндүрүүдө баардыгын тең ошо тактап айтып бере алабыз да.
Саламатсыздарбы? Мен Агроечер компаниясы аркылуу анкета толтурган болчумун, бирок отказ келди. Алар өздөрүнүн системасын гана жүргүзүп, кээ бир туура эмес так толтурсам дагы отказ кылып коюшту дейт. Ушундай учурлар азыр бизге деле көп жарандар кайрылып атат. Бул эми ар бириники бири-бирине окшош эмес. Өткөндөн баштап кайрылуулар келди. Ошол 50 жаштан жашым өтүп калса отказ келип калды. Анан дагы бир документтери балким туура эместир. Анан мен деле ошол дагы бир жолу айтып коелу, биз тандоо процессине эч кандай тиешеси жок. Балким кээ бирлер айтып атат, ошол сайт жакшы иштебей атат, анан мынтип атат. Эми азыркы учурда мына биз да маалыматты, жалпы маалыматты элге берип, анан элдин да катышуусу мындай активдүү болуп атканданбы, эми катышып аткан адамдардын саны өтө көп да. Эми баардыгы бир сайтка жанагындай катталып аткан учурлар болуп атса, анда балким кандайдыр бир мүнөттөрдө же убакыттарда ошол сайттагы мындай жакшы иштебей калып аткан учурлар болушу мүмкүн. Ал эми бул техника. Анан бирок тиги мен ойлойм, бир жанагы эмени таап кечкисинби же билбейм, эртең менен эртеби ошол регистрация бир убакыттарды таап регистрация кылып, эми жакшынакай регистрация болгондор деле бар, мындай көбү ошондой болуш керек. Эми кээ бир жанагындай болуп калат. Эми аны биз эч кандай мындай түшүндүрмө бере албайм. Мен тандоо процесси боюнча эмне себептен андай отказ болду, балким справкасы туура эместир, балким соттолгондугу тууралуу, ошонун баарын аны ар бир жаран өзү билиш керек да. Чоң рахмат Кубандык мырза. Тилекке каршы биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталып калды. Өзүңүздүн жарандарга кайрылууңуз болсо айтып өтсөңүз болот. Эми рахмат чакырганыңыздарга. Дагы бир жолу айтып коелу, бизде биздин жарандар ошо чет өлкөгө ишке орношуу максатында бир 2-3 жолу бар десек болот. Биринчиден ар бир жаран өз укугу бар, өзү барып мамлекетти тандап, ошол мамлекеттин элчилигине кайрылып, документин топтоп, ошол мамлекет жөнүндө жакшынакай маалыматтарды билип, анан өзү деле кеткен мындай жарандар деле өтө көп. Андан тышкары биздин бүгүн тааныштырып кеткен жарандарыбыз үчүн түзүлгөн келишимдер, макулдашуулар иштеп жатат. Ошонун алкагында жумуштукка орношсо болот. Андан тышкары бизде Кыргызстанда 120га чукул жеке агенттиктер ишин алып барат. Бул чет өлкөгө ишке орноштуруу жеке агенттиктери, алар өзүнүн ошол уруксат кагазын атайын текшерүүдөн кийин алат. Бул бир атайын процедура, Ички иштер министрлиги ошол атайын кызмат аркылуу текшерүүлөр өткөндөн кийин ошол уруксат кагазын алышат. Ошол компаниялар ким менен иштеп атат, канча адам жөнөттү, кандай келишимдин негизинде бизге ар квартал сайын ошол отчеттун берип турат да, биз алардын үстүнөн мониторинг жүргүзүп турабыз. Бул биздин жарандарга дагы, эми бул жеке агенттиктер акчаны алуу процессин биз эми жанагындай өтө көп албасын, мындайсын алар өзүлөрү өткөрүшөт. Бирок ошол токтомдордо жазылган шарттарга ылайык ишти алып барат, анын үстүнөн биз көзөмөл жүргүзөбүз да. Эми мен ошо чакырып кетет элем жарандарды биздин борбор аркылуу же ошондой легалдуу жеке агенттиктер аркылуу жумушка орношсун. Анткени биз кеткен, ошо чет өлкөгө кеткен жарандын үстүнөн маалыматыбыз болуп турат. Эгер ушундай бир кооптуу жагдайларга дуушар болуп калса, ошол жерде биз ошол элчиликке маалымат берип, анан ошол агенттик менен биргеликте ошо жардам бергенге дагы мүмкүнчүлүгүбүз түзүлөт да. Ошон үчүн ошол себептен өтө керектүү деп ойлойм. Биз дагы бул эмени жардам берип, жеке агенттиктердин өсүшүнө, ошол жаңы мамлекеттердин ачышына, жаңы иш орундарды табышына биз дагы көмөктөшүп атабыз. Азыркы учурда ошол 120 агенттик 20 мамлекетке ишке орноштурат. Ошол бардыгы тууралуу маалыматтар биздин мигрант чекит KG сайты. Ошол жерге кирип, кайсы агенттик кайсы мамлекетке орношуп атат. Эми биздин жаран мисалы орто эсеп менен алсак, эң популярдуу болгон Турция мамлекети бар. Турция мамлекетине азыркы учурда 60га чукул агенттик
ошол биздин жарандар жөнөтөт. Эми өтө көп. Мисалы шарттарын карап, ар бир агенттик менен бир сыйра кирип чыгып сүйлөшүп, анан бунун шартын тиги менен салыштырып атып, анан барса болот. Эгер кандайдыр бир ошол агенттиктер жөнүндө бир суроолору боло турган болсо, биздин маалымат, биздин борборго кайрылса болот, бизден толук маалымат алат эле да. Ошол, рахмат. Рахмат Кубандык мырза, студиябызга убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Дагы да болсо ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыт дагы жыйынтыкталып калды. Сиздер менен бүгүн жарандарды чет элге жумушка орноштуруу борборунун директору Кубандык Акматбеков менен маек курдук. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.